Assalamu alaikum. Биз өзүңүздөр билгендей эле Назгүл эжекенин өзүнө келип, зайрат кылып, маектешүүнү туура көрүп жатабыз. Азыр Назгүл эжекенин өзүнүн алдындабыз. Толук кандуу Назгүл эжеке өзүнүн алып күрөшүп келаткан дарты менен өзү боюнча толук кандуу сиздерге маалымат берип өтсө. Саламатсыздарбы? Мен Кармабай. Мен аты жөнүм Мамасадыкова Назгүл болот. Биз Ошко жашап калдык, ата көзүбүз Жалал Абад областынан болобуз. Бул оору менен, мына онкология менен именно 17-жылдан бери алышып келем. Ошондон бери химия алдым, 100 курстай химия алдым. Луч алдым. Мына жакшы болбоду, теги эч кетпей койду. Анан химиядан отказ беришти. Химия жасабайбыз деп. Химия жасабайбыз дегенден кийин лишай чыкты денеме. Ошо лишайдан эми ошол 3 айдан бери лишай менен эме кылып келатам, күрөшүп келатам. Ошол азыр ошонун приступтары тутканда катуу болуп ооруп калат. А так ошол күнүмдүк эле жашообуз ушундай. 3 балам бар, 2 кызым, 1 балам бар. Ошол балам жанымда, кыздар Москвага кетишти эле жакында. Мен ооруп калгандан кийин ошол тирилик кылып, мен өзүм Москвада иштейт болчумун. 10 жыл иштедим, 2010-жылдан бери, ошондон бери Москвада иштеп. Анан ошондой ахуалга түшүп келип калдык да азыр. Именно онкологиянын оорусу боюнча, онкологиянын приступу боюнча травмапол ичип атам азыр. Бекер беришет травмаполду. 200 канча сом эле төлөйбүз. Немеге мына именно лишайга биз неврохирургка кайрылышыбыз керек экен. Анан мен 3 айдан бери жатам да, төшөккө жатып калдым го, путум иштебейт, баса албайм. Ошондо дагы неврохирургка бардык кече күнү. Неврохирургтар көрөт экен путтарды дагы. Неврохирург дагы айтты, мына жакшы болмоюнча эч нерсе дей албайм, потому что бул бардык нервтерди алып келип кармап, бүт нервтерди кармап алат экен да. Анан бул кайсы маалда болсо дагы приступ болор. Түнү 2, түнү 4, эртең менен 10, 11 көчөдө жүрөмбү, например, да эч кандай эмеси жок. Доктурга барсак деле, жолдо кетип атсаң деле ошентип көтөрүп түшүшөт подъезден. Машинага отургузуп алып барып келишет, аяктын коляскасына отургузуп. Ошентишет. Анан бул оору жукпайт экен. Бул жукпай эле ошол мен путум ооругандан эмеге рентгенге түшүп кел деди. Неврохирург. Рентгенге түшүп кел деди эле, рентгенге түшкөндө баягы иммунитети слабый онкологический оорулар рентгенге КТга түшсө болбойт экен уже. Ошол рентгенге түшкөндөн кийин эле 5-6 да эме башталды, парсанак башталды. Анан ошондон улам көбөйүп, денемин бар жогуна көбөйүп кетет экен. Биз YouTube'дан окудук да бул эменичи. Бүт врачтардын советтерин уктук, мына жерде кожаныйга бардык. Эч кандай стресс болгон эмес, эч кандай каттуу ударлар болгон эмес, өзүнөн өзү эле, наоборот, балдарым жакшы, баары инвалид эмес, баары неме, бүтүн жакшынакай ден соолуктар. Анан ошого дагы ушундай жакшынакай эле иштеп, жакшынакай эле күлүп жайнап жүргөнбүз. Ата-энем тирүү, например, бир туугандарым бар дегендей. Ар ким өзү менен өзү эми, конечно. Анан эми ошого дагы ушундай бездер чыгып кеткен да, полный без. Мына бездер, мына өпкөмдө бездер.